Санариптештирүү бул күнүмдүк жашоо турмушта маалымат технологияларын иреттүү колдонуу болуп саналат. Санарип дүйнө жүзүндө адам баласынын жашоосуна сүңгүп кирген заманда өлкө аймагында дагы бул жаатта алгылыктуу иштер аткарылды. Сузак районунун Сайпидин Атабеков айыл аймагында санариптештирүү жаатында жумуштар аягына чыгуунун алдында турат. Бүгүнкү күндө Атабеков айыл өкмөтүндө санариптештирүү багытында кызуу иштер жүрүп атат. Жалпысынан 2024 жылдын жыйынтыгы менен айтсак 80%дан ашык кожолуктар жана жарандар каттоодон өтүп калышты. Бул иш 100%га чейин уланат. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2022 жылдын 18 ноябрындагы номер 637 Кыргыз Республикасынын аймагында санариптик документтерди колдонууну киргизүү максатында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн айрым ченемдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө токтомуна ылайык электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы толук ишке кирген. Мурдагындай кагаз иштери жок. Жалаң инфодокс боюнча каттарды алып берүүчү менен иш кылабыз. Мисалы жарандар арыз менен кайрылган болсо, ошол инфодокско каттап, мурдагындай кагаз түрүндө эмес, ошо электрондук түрүндө жооп берип, ушундай иштер алып барылып жатат да бүгүнкү күндө. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн айрым түрлөрү электрондук форматка өтүп, түндүк ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттенүү системасы аркылуу үй-бүлө курамы жана жашагандыгы тууралуу маалым каттарды алмашуу жүргүзүлүп жатат. Бул система карапайым калк үчүн убакытты үнөмдөп, баштаган жумушун бат бүтүрүүсүнө шарт түзө баштады. Көп пайдалуу жактары болду да, ошону биз өзүбүзгө жакшынакай санарипке толукта өткөрүп болгондон кийин өзүбүздүн телефонубузга түндүк ачып эле ошодон эле кайсыл жерде болсун, көчөдө болобузбу, же бир мекемеге келип керек болуп калабы, ачып эле өзүбүздүн маселебизди чечип атабыз. Телефон аркылуу эле түндүктөн немелерин, документтерин алып, зарплаталарын алып, контракттарын жасаганга биздин жумушта дагы ушул санариптештирүү аябай сонун жардам берип атат да. Административдик аймактык реформа жүргүзүлгөндөн кийин бириккен айыл аймактарда жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын ишин натыйжалуу уюштуруу үчүн кайрадан ар бир район шаарлардын жана ар бир кайра түзүлгөн айыл өкмөттүн кызматкерлери окутуудан өткөрүлдү. Адистерди кызмат системасына үйрөтүү окуулары жүргүзүлдү. Ошондой эле азыркы күндө базаларды бириктирүү этабы жүргүзүлүүдө. Бул көп убакытты алат. Ошону кээерки системалар бирикпеген аймактар санарип аймактан чыгып көп мүчүлүктөрдү азыркы күндө жаратып турат, бирок келечекте булар биригип бир айыл аймакты түзүп статистикалык маалыматтарды туура көрсөтөт деген ойдобуз. Белгилей кетсек, мамлекеттик жана муниципалдык кызматка кирүү үчүн конкурска катышууга өтүнмө электрондук түрдө берилип жатат. Санарип аймак автоматташтырылган маалымат системасына жарандарды каттоону 100%га жеткирүү милдеттери коюлган. Аталган тапшырма аткарылып жатат. Жалал Абад облусунун аймагында ушул тапта калкты каттоо 87,80%, ал эми кожолуктук каттоо болсо 100%га аткарылган. Нара Жапарова, Жанзак Нурдавлет уулу, Сузак району.